деген мен 5-класста олимпиададан алгам. Буну осы актерлык чеберчиликтен алгам. Ой. Мен эфир башталып калган жокпу деп шашып келбедим, башталып калган жокпу? Эмне мун бар, эмне? Жайнатып алгансың? Кандайсың Ратыр эке? Азыр болсо биринчи достор менен учурашып албайлыбы, Андан кийин айтып берем. Башталып калды беле. Салам достор, кандайсыңар? Баластан телеканалында Далегим телекөрсөтүүсү башталды. Кандайсыңар достор? Силер менен экран аркылуу сүйлөшүп жаткансызга аябай кубанычтабыз. Эми айтчы мунун баарын эмнеге алып келип алдың? Нурбатыр байке, бүгүнчү эл аралык жетишкендиктер күнү экен элестетиңиз. Ошондуктан мен бүгүн өзүмдүн грамоталарымды, мактоо баракчаларымды ала келбедим да. Ушунун баары сеникиби? Ооба. Достор карагылачы. Амина Сүйнбекова дейт. Эң жакшы жетишкендиги үчүн Азамат берчи бешти. Сен тиги кол чапкандан да биринчи орунду алган окшойсуң, Колунду ортуп салдың. Амина мага деле айтып койбойт белең, мен делечи дети мектепте окуп жүргөндө жөөгүлүк деген сыйлык алгам да. Айтып койсом жашоң экен да. Дагы менде кандай жетишкендиктер бар эле? Мен дегенчи 48 кинога тартылгам. Анан 56 клипке тартылгам. Анан деги мен дайыма күн сайын эртең мененчи 5 километр чуркайм да. Ошон үчүн мен жөөгүлүкмүн да. Аябай мактанып салдыңыз, Мактанбай эле, мен далил менен айтып атам. Эгерде мен мактана турган болсомчу, мен дегенчи, бул чет эле болуп калат да. Нурбатыр байке, ийгиликке кантип жетиш керек? Ийгиликке кантип жетиш керекпи? Силерге да кызык болуп атабы, достор? Алчы, оп-оңой эле. Аракет кыла бериш керексиңер, эмгектениш керексиңер, анан деген жалкоо болбош керексиңер, эртең менен эрте туруп дегенчи көнүгүүлөрдү жасаш керексиңер, ошондо деген өзүңөрдөн өзүңөр эле сергек болосуңар дагы, ойлогон максат тилектериңерге жетүүгө жеңилдиктер өзүнөн өзү келип чыгат. Мисалы сен эртең менен көнүгүү жазадың белең? Жазадыңар беле? Кутап калганда. Мына жазаш керек болчу. Ошо кичинекей нерседен башталат да күндө жазай берсеңер аны жыйынтык чыгат. Бирокчу Нурбатыр байке, азыр деле эми кеч эмес го? Мен атайын жаза алгам да чогуу жазайлы деп. Мена байкеңди жайгарып койдуң, чогуу жазайлыбы? Досторду деле чакырбайлыбы, достор менен чогуу жасабайлыбы? Макул. Достор, даярсыңарбы? Кана баштайлык, көңүлдүү көнүгүүлөр. 2, 3, 4, 1, 2. Салам достор, кандайсыңар? Жакшысыңарбы, азамат болуп атасыңарбы? Эч кимди тартылган жоксуңарбы? Антпесе жакшы, антсеңер жаман. Азыр биз көңүлдүү көнүгүүнү жасап, жаныбарлар дүйнөсүнө саякатка чыгабыз. Токтогула, биринчи лайк баскыла, анан каттап койгула. Тура. Эң алгач биз маймылды турайбыз. Азыр оң жакка маймыл кеттики. Эми сол жакка маймыл гана. Азаматсыңар кайра оң жакка. Эми жирафты турайбыз кана. Жирафтын мойну кандай? Узунбу? Өйдө шойлабыз дагы. Эми жираф сол жакка чөйүлдү, сол жакка. Азаматсың жираф оң жакка чөйүлдү гана. Жираф сол жакка кетти гана, узун мойну. Эң сонун төгүштү турайбыз. Төгүш азыр жем жейт. Кана. Тизени бүкпөйбүз дагы ылдый. Чокуп жедик, кайра экинчи жолу. Эми достор, бакан турайбыз. Отурабыз дагы, бир секиребиз. Эми артка секиребиз. Туп. Эми алдыга. Абайлайбыз. Артка. Турдук. Азамат. Кайра алдыга. Буттарды эс алдырабыз достор, кана. Эми достор, айланып кенгуруну турайбыз, кана. Кенгуру.
Ой, достор, жыргап калдыңарбы? Ушундай жагымдуу көнүгүү менен биз аяктадык. Жылмаябыз дагы, коштошобуз. Ай Нурбатыр байке, сиз аңды дөңдү карабай эле кумуш чуркайсызбы? Чуркайсың анан тиги паровозго чиркелген тиги вагондордой болуп эле мени кармабасыңар, анан чуркайын да, чуркабаганда анан эмне кылам анан? Нурбатыр байке, магачы паровозду узун болуп чыркаган жакты. Кызыктуу экен да? Баса, бүгүн деген жетишкендиктин күнү эле эмес, да паровоздун туулган күнү экен да. Ооба, туптура. Бүгүн деген ойлоп табуучу, англиялык ойлоп табуучу Ричард Тревитик тарабынан ойлонуп табылган. Ал 1800-жылы патенттештирип алган үчүн паровоздун туулган күнү деп белгиленип калган экен да. Ооба, Ричард Тревитик 1801-жылы биринчилерден болуп тарыхта жана Буффингдейл деген паровозду курган. Бирок анын салмагы аябай оор болгондуктан жүрбөй калат экен. Көрдүң бө? Ордунан жылбай калат. Да. Анан Тревитик ошо боюнча эле ордунан жылбай калды, болду деп унутуп салса, анда деген болбой калмак. Паровоздор жок болуп калмак да. Ал болсо аракеттене берген, аракет кылсаң берекет деп ошон үчүн айтылат да. Силер дагы бир нерсени ойлосоңор достор, аракеттене бергиле. Ошондо аягында сөзсүз жыйынтык чыгат. Нурбатыр байке, дайыма менен керемет бизге пайдалуу жана сол нерселерди көрсөтөт, Ооба да. Алар деле патенттештирсе, мындай болчу да, Ал кыздар абдан кыйын кыздар да, албетте. Патентке даяр эмнеси бар болду экен, көрүп көрөлүбү. Бүгүн эмнени даярдады болду экен? Билем. Алар болсо бут кийим кантип суу болбоштугун көрсөтүп беришет. Ой, укмуш кыйын кыздар да, мага да кызык болуп атат, көргөйлү эртең. Анда көрөлү? Ооба. Лайфхак. Кайсыңар достор? Мен жанда калып, бут кийимимен бери суу алып калдым. Эгерде мен билген лайфхакты жасап көргөнүмдө, бут кийимиң суу болбойт болчу. Достор, мен силерге көрсөтө элекмин да. Мен бут кийим суу болбоо үчүн эмне кылуу керек экенин билем. Келгиле анда көрсөтүп берейин. Ал үчүн бизге фен, вазелин жана шам керектелет. Бут кийимди алабыз дагы шам менен сүртүп чыгабыз. Накей сүртүп алдык, эми фен менен кургатып алабыз. Накей достор, кургатып бүттүк. Келгиле эми дароо экинчи жолун көрсөтүп берейин. Ал үчүн кадимки вазелин менен сүртүп чыгабыз. Накей достор, сүртүп бүттүк. Экинчисин дагы фен менен кургатып чыгабыз. Келгиле эми текшерип көрөлү. Карагылачы, суу сиңбей калды. Эми вазелин менен сүрткөнүбүздү текшерип көрөлү. Накей, буга дагы суу сиңген жок. Ичтерин дагы текшерип көрөлү. Кургак. Бунусу да кургак экен. Силерге бүгүн көрсөткөн лайфхактарым пайдалуу болду. Кийинки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө жакшы калгыла. Абдан сонун турбайбы? Айрыкча жана көлчүктөгү сууну байкабай калганда абдан жардамы тийчүдөн экен, Ойбой, кыздар, силер кыйынсыңар, негизи көптү билесиңер да. Нурбатыр байке, бизгечи конокко бизден дагы кыйын кыз келбеди. Силерден дагы кыйынбы? Өтө кызык, анда ал кайсы кыз болду экен, тааныштырбайлыбы? Таанышалыбы? Ал болсочу. Кана, Актилек, кандай келип алдың? Ал болсо алыскы жерден бери келиптир. Актилек, Акмуздан келген Актилек деген сенсиңби? Ооба. Ат башынан.
Кандай келип алдың? Жакшы. Качан келдиң? Азыр. Азыр эле келип, анан бул жакка эле келдиңби? Ооба. Чарчаган жоксуңбу дейт Амина эжең сурап Ооба. атпайбы? Негизи кээде чарчайсыңбы? Эмне болгондо чарчайсың? Мен ойногондо чарчайм. Анан чарчаганда эмне уктайсыңбы? Ооба. Уктап туруп анан ойгонуп алып туруп анан кайра Ойнайм. кайсыл оюндарды ойнойсуң? Жашынбак. Шакек самай ойнойм. Кимдер менен ойнотуп болду экен, Амина, сага кызык болот го? Кимдер менен ойнойсуң? Мен досторум дагы барса айтты, анан бир бөбөгүм бар бакчанат деген, ошо менен. Бала бакчага барасыңбы? Ооба. Кана бала бакчадагы кайсы досторуң менен ойнойсуң? Кимдер аттары? Эржан, Эмир, Муслима, Арузат. Бала бакчадан ырлар жаттайсыңарбы? Ооба. Кана бизге бир сап айтып бербейсиңби? Мен эмесмин, жерди сатчу, баркабас. Чепти коргойт кран сакчы жалтанбас. Беттешкенин ташталканын чыгарган жаңы мырза болгум келет жалтанбас. Ойбой, жаңыл мырза болгусу келген Ак Тилек Азамат кыз Турбайбы? Ак Тилек деп атыңды ким койгон болду экен? Ак Тилек деп ким койду болду экен? Айтышты беле атаң апаң? Ооба. Ким койду? Чоң атам. Чоң атаң койду беле. Ак Тилек деген эмне? Тилек ак болсун деген жакшы ат коюптур, Ооба. Үйүңдө кандай жаңылыктар бар? Канча бир тыгасың? 5. 5пи? Сен канчанчысың? Мен 3-сүмүн. Улуусу ким? Мусай Тунук, Ачүрүк, анан мен, анан Бакчанат, анан Кошой. Кошой канчада? Кошой эч нерсеге чыга элек. Эч нерсеге чыга элекпи? Бирге чыга элек экен анда? Ооба. Сен үйдө кайсы бөбөң менен ойнойсуң? Кыз бөбөгүм менен мен Бакчанат деген бөбөгүм менен ойнойм. Үйдөн сага жомок айтып беришеби? Ооба. Ким жомок айтып берет? Эмне деген жомоктарды айтып беришчи эле? Мага болсо. Сен Баластан каналын көрөсүңбү? Ооба. Кайсы мультфильмдерди көрөсүң? Кайсылар жагат? Принцесса София, Холодное сердце, Рапунцель. Вай, калтырбай көрөт экенсиң. Теле көрсөтүүлөрдү көрөсүңбү? Ооба. Кайсыны көрөсүң? Талимтайды көрүп жүрөсүңбү? Ооба. Данегим жагабы? Ооба. Данегим кандай жагат? Кызыктуубу сага? Кызыктуу. Сен мультфильмди абдан жакшы көрөт экенсиң, Ооба. Анан деген сага атайын биз деген бир мультфильмдерден оюн даярдап койгонбуз да. Сен чындап эле жакшы көрөт бекенсиңби, таба алат бекенсиңби деп бизге абдан кызык болду да. Ошол оюнду ойноп көрбөйлүбү? Макул. Даярсың, Кайсы мультфильмден? Холодное сердце. Кайра кайталап койсоң? Музыка башталып электе таап алды. Холодное сердце. Муз жүрөк, Туп-тура Азамат. Анда эмесе кийинки кайсы мультфильм болчу? Окшош атабы? Азыр, угал. Кайсыга кичине окшош атабы? Жанагындай бир шыпылдаган бир кыз, анан бир чоң жаныбар. Аю. Маша. Туп-тура Маша жана Аю. ой баракелде. Кол чабуулар. Эми кийинкиге өтөбүз. Сен Маша тентек, Ооба. Сен да тентексиңби? Жок. Үйдө тентектиктер кылып Ой. Триката. Ого. 3 мышык жана 1 мый-мый.
Азамат туп-туура. Барын тап коюп атат го, э? Эми деген ошол жана 3 мышыктын аттарын билесиңби? Кимдер эле? Эмне-эмнелер? Капот, карамелька, коржик. Ой, Азамат, а булар эмне кылышты эле? Булар паркка барат. Кызыктуу, э? Паркка баргандагы окуялар кызыктуу. Анда эмесе акыркысы калды. Сен шашпай тыңдап көрчү, кайсы болушу мүмкүн? Билесиңби? Эстедиңби? Айдыктан кыз. Туп-тура. Азамат. Абдан табышкер кыз турбайбы? Барын тапсал. Ооба. Анан бала бакчада эмне жаңылыктар болуп атат? Бала бакчада жакшы. Жакшы, баары жакшы. Бала бакчада ыр жаттайт экенсиңер, ойнойт экенсиңер, дагы эмне кыласыңар? Биз пор боробуз. Эжелерим бирден пор чакырат. Повар болуп ойнойсуңар, э? Ашпозчу болуп ойнойт экенсиңер да. Абдан сонун экен. Анан ашпозчу болгондо сен эмне аштарды жасайсың? Эмне тамактарды жасайсың? Мен болсом жумуртка жасайм. Анда сен абдан сонун ырдайт деп уктук да. Сен укмуш ырдайт экенсиң, ана бийлейт да турбайсың. Ошол өнөрүңдү бизге көргөзүп бересиңби? Аткарып бересиңби? Ырдап бересиңби? Ооба. Абдан сонун. Канакей. Ордустан туруп, ырыбызды баштайбыз. Келе кой. Ой, Азамат. Küçüneke sapsarı, tay baskаны. Барсаң аппақ купаңындай сары сапсары. Барсаң аппақ купаңындай сары сапсары. Ай сарыңыз, бары жоқ отарыңыз. Ат қойышты сарды, бай болсын бізге дарыңыз. Ай сарыңыз, бары жоқ отарыңыз. Ат қойышты сарды, бай болсын бізге дарыңыз. Бары сені дардым, ат қошты дарыдым. Тары болып жүргесін, тай басып үлгесін. Тары болып жүргесін, тай басып үлгесін. Ай сарыңыз, бары жоқ отарыңыз. Ат қошты сарды, бай болсын бізге дарыңыз. Ай сарыңыз, бары жоқ отарыңыз. Ат қошты сарды, бай болсын бізге дарыңыз. Тантылтан басасын, тоқта десе қачасын. Қыт-қыт күліп шашасында, шашып қайда барасын. Қыт-қыт күліп шашасында, шашып қайда барасын. Ай сарыңыз, бары жоқ отарыңыз. Ат қойышты сарды, бай болсын бізге дарыңыз. Ай сарыңыз, бары жоқ отарыңыз. Ат қойышты сарды, бай болсын бізге дарыңыз.
Тай 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 деп басқаны барсаң аппақ ұппағындай сары сары сап-сары барсаң аппақ ұппағындай сары сары сап-сары ай сарыңыз сарыңыз бары жоқ отарыңыз ат қойышты сарды бай болсын бізге дарыңыз ай сарыңыз сарыңыз бары жоқ отарыңыз ат қойышты сарды бай болсын бізге дарыңыз. Ой, Азамат, ай, сонун ырдай турбайсыңбы? Келе ғой, ай, Азамат, отура ғой, ай. Сенчи, Актилек, келечекте ким болгуң келет? Ырчы болгуң келбейби? Ырчы болгум келет. Дагы? Чачтар агыч болгум келет. Ай, анан жетишесиң бе? Ооба. Сен деген Бишкекке келгенде мындай саякаттап кызыктуу жерлерге баргансыңбы? Ооба. Кайсы жерлерге бардың элең? Россияга баргым келет. Анда деген? Биз дегенчи сени менен чогуу саякатка барып келбейсиңби биз менен чогуу? Макулсуңбу? Биз азыр деген? Бизге саякатчы Саргыз сонун маалыматтарды айтып берет да. Ооба да, өтө кызыктуу. Токтогул Сатылганов атындагы музейге барып келелик деп атабыз. Актилек, жүрү сен биз менен барып сонундарды көрүп кел, Саякатчы Саргыз. Салам достор, кезектеги саякатыбызды баштайлы. Мен азыр Токтогул Сатылганов атындагы Адабият жана искусство музейине келдим. Бул имарат Бишкектин борбордук бөлүгүндө, тактап айтканда Токтогул жана Памфилов көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Бул музейден кыргыз маданиятына, адабиятына чоң салымын кошкон залкар инсандардын өмүр таржымалдары, эмгек жолу жана сүрөттөрүн көрөбүз. Кеттик анда. Алгач бул имаратта Токтогул Сатылгановдун кызы Гүлсара апабыз жашаган экен. Ал эми 1989-жылы улуу акындын 125 жылдыгына карата бул музей ачылган. Музей 3 бөлүмдөн турат. Биз өзүбүз көрүп турган бул биринчи бөлүмдө Кыргызстандын аймагында табылган ташка чегилген алгачкы жазуулар. Мынакей, бул таштар 5-10 кылымга таандык экен. Мынакей жазуулары, руна, араб жазуулары экен. Ошондой эле бул жакта ошол жазуулардын сүрөттөрү да сакталган. Ал эми биз билген бурана, мунаранын сыртындагы дуалдарга сакталып калган жазуулар ошондой эле. Анан кийин баарыбыз билген эң алгачкы алипенин автору бул Ишеналы Арабаев. Ишеналы Арабаевдин бул бурчта өмүр таржымалы тууралуу эмгектери, ошондой эле негизи эле алган сыйлыктары, сүрөттөрүн дагы көрө аласыңар. Ушул эле бөлмөнүн бул капталында эң алгачкы агартуучулар, коомдук ишмерлер Касым Тыныстанов, Ташым Байжиев, Зияш Бектенов, Тазабек Саманчин тууралуу маалыматтар берилген. Алардын сүрөттөрүн, эмгектерин жана ошондой эле өмүр баянын көрө алабыз. Ал эми бул китептер болсо ушул агартуучулар жазып кеткен китептер. Алардын эң алгачкы басылмалары дал ушул жерде сакталып калынган. Ал эми бул бурч болсо Манас эпосуна арналган бурч экен. Бул жактан Саякбай Карлаев, Сагынбай Орозбаков тууралуу маалымат ала алабыз. Ал эми бул сүрөттү карагылачы. Бул жакта элибиздин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен Саякбай Карлаев бир унаада кетип баратып сүрөткө түшүшкөн экен. Репрессия учурунда айрым улуу акын жазуучулардын жазган эмгектери, китептери өрттөлүп кеткен. Ал эми мына бул көргөзмө ошол өрттөлүп кеткен китептердин элесин чагылдырып турат. Кымбаттуу достор, биз саякатыбызды улантабыз. Экинчи бөлмөдөн Мукай Элебаев, Жомарт Бөкөнбаев, Алы Токонбаев, Жусуп Турусбеков, Түгөлбай Сыдыкбеков жана ошондой эле Алыкул Осмонов сыяктуу улуу акын жазуучулар жөнүндө маалыматтар жана сүрөттөр берилген. Бул өзүңөр көрүп тургандай Алыкул Осмоновдун жаш кезиндеги сүрөттөрү. Ал эми бул үйдү жакшылап эстеп калгыла. Анткени биз жакында Алыкул Осмоновдун үйүнө саякат кылабыз.
Бул жакта сакталган китептер дагы улуу акын жазуучулардын эң алгачкы басылып чыккан чыгармалары. Ал эми бул бурч төкмө акын комузчу Токтогул Сатылгановго арналган. Бул жактан Токтогул Сатылгановдун өмүр таржымалын сүрөттөрдү көрө аласыңар. Ал эми дал ушул имаратта жашаган кызы Гүлсаранындагы сүрөтү бар. Ошондой эле бул бурчтар Токтогул Сатылгановдун шакирттерине арналган. Негизи жалпы эле ушул музейдин эң башкы экспонаттарынын бири дал ушул бөлмөдө жайгашкан. Бул төкмө акын комузчу Токтогул Сатылгановдун өзү колдонгон, черткен өзүнө таандык комузу. Жана ошондой эле СССРдин эл артисти Абдулас Малдыбаевдин домбурасы жана мандолинасы дагы дал ушул жерде сакталган. Ошондой эле бул жактан алгачкы композиторлор Ыбырай Туманов, Жумамүдүн Шералиевдин, чыгаан ырчылар Мыскал Өмүрканова, Муса Баетовдун, актер жана актрисалар Муратбек Рыскуловдун, Даркүл Куюкова, Бакен Кыдыкеева, Сабира Күмүшалиева сыяктуу залкар инсандардын сүрөттөрүн, өмүр таржымалдарын, эмгек жолун көрсөк болот. Бул бурчтан Сүймөнкул Чокморовдун кинодо образ жаратып жаткан жеринен тартылган сүрөттөрдү көрө алабыз. Мисалы, бул сүрөттү карасак, Уркуя киносунда мынакей Сүймөнкул Чокморовдун аттын минип баратканын көрөбүз. Ал эми бул сүрөттө биринчи Мугалим киносу тартылып жатканда Дүйшөндүн ролун аткарган Сүймөнкул Чокморов. Бул Алтынай. Бүгүнкү көрсөтүүдөн көптөгөн пайдалуу маалыматтарды ала алдыңар деп ишенемин. Мага дагы абдан жакты, кызыктуу болду. Ушуну менен Токтогул Сатылганов атындагы Адабият жана искусство музейине болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кош кылам. Мен аграчы, Токтогул Сатылганов не деген гана талант, обончу, аткаруучу, комузчу, 4 тарабы келишкен талант да. Пай. Нурбатыр байке, сиз деледен көп тараптысыз го, мисалы, актерсуз, алып баруучусуз, дагы эң башкысы жол бербей чуркайсыз да. Аның туура да чанан. Бирок менин эң негизги талантымды дагы унутуп калбадың ба? Мен деген сыйкырчымын да, ошол талантымды айтпай койбодуң ба? Чын элеби? Мага анда бир фокус көрсөтпөйсүзбү? Заматта көргөзөм ба? Сен жакшылап байкап тур, достор, силер да карап тургула, мынакей. Көрдүңөрбү? Көрдүңөр, мынакей. Шык! Мынакей, дагы бир жолу. Шык! Фокусуңуз окмушка, Кана мен дагы көрөйүнчү. Кана? На. Окшошпойт. Мендей сыйкырчы болуш керек да. Ошон үчүн окшошпойт. Макул анда. Бирокчу Нурбатыр байке, фокусуңду окмуш экен. Бүгүн 24-март. Иллюзионизм күнү да. Ооба. Бул сиздин байрамыңыз турбайбы? Ооба да. Иллюзионизм десе достор түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай сыйкырчы деп койсок туура болот да, мындай түшүнүктүү болот го деп ойлойм да. Нурбатыр байке, мына карасаңыз, француз тилинен иллюзионер деген бул адаштыруу деген сөздөн келип чыккан. Чындап элечи, сиз жанды фокусуңузду көрсөтпөңүз беле? Мындай башында түшүнбөй калгам да. Анан бирок андан кийин түшүндүңбү? Ооба, түшүндүм. Бирокчу сиз кыйын экенсиз Нурбатыр байке. Чоң рахмат, Амина. Мени абдан эле мындай ашыра мактап жиберип аткан жоксуңбу я? Мындай артыбызда толтура кыйын. Канат байлап учкум келип калды, Амина. Канат байлап дейсизби? Эмне бул сөздү уккан жок белем? Такыр. Достор, силер да билбейсиңерби? Анда дегенчи, муну деген каяктан билип алабыз, билесиңби, Амина? Телимпоздон эле билип алыш керекпиз. Анда эртерээк көрбөйлү, Ооба, көрөлүк, түшүнөлүк, билелик. Кандайсың, Бакпал? Кандайсың, Нефира? Манайың жакшыбы? Жакшы, рахмат. Дайыма сен манайың жок көрчүм. Эмне бүгүн? Манайың жакшыга? Ооба, бүгүн манайыңды сөз менен айтып бере албайм дейсиң? Жакшы жаңылыгың бар го дейм. Айтор канат байлап калыпсың.
Кайсы канат? Мен бул жака келердин астында тооканага кирип чыккам, эмне канат жабышып калыптырбы? Эмне күлүп жатасың? Шылыңдабай эле айтчы. Ай Бакбол, сен канат байлап деген сөздүн маанисин түшүнбөй калдың. Эмне экен ал? Кандай мааниси бар экен? Бул сөздүн маанисин достор айтып беребиз деп күтүп жатышат. Кел угуп көрөбүз. Ошентип элечи, сен табаш мактатып, эмнени эле айтып жатасың? Канат байлоо. Канат байлоо деген сен мындай бирөө жакшылык эме айтканда, сен мындай жакшы окуп койсуң, азамат, сен китептер жакшы окуйт экенсиң, минуталап жакшы окуйт экенсиң, доска чыкканда жакшы ыр айтат экенсиң деп айтканда, мындай жакшы сүйүнөсүң да, отличник болгуң келет. Эжейдин сөзүн эки кылбай, мындай жакшы угасың да. Канат байлоо деген жакшы сөз айтсаң, же алдына кетип аткан максатына жетсең, сен азаматсың жана башка жагымдуу сөздөрдү айтса, анда канат байлоо деген сөздүн мааниси болот. Канат байлоо ага жакшы сөздү айтып, ага сен өзүң ударник болсоң, отличник өзөсүң. Канат байлоо, шыктануу, умтулуу, максат коюу дегенди түшүндүрөт. Инфира таппаганың жагы. Ушундай беле бул сөздүн мааниси, мен башкача түшүнүп алган турбаймынбы? Канат байлап десең, сен эмнени эле айтып жатасың деп коем да. Бирок канат байлап деген сөздүн мааниси сонун экен. Шыктанып, максат коюп, кыялданган жакшы да. Ооба, жакшы жаңылыгың бар деп айтып жатпадың беле? Айт эми, эмне жаңылык? Мектеп боюнча мен алдыңкы окуучу болдум. Мектеп мүдүрлөрү, мугалимдер бардыгы чогулушуп, мага жакшы сөздөрүн айтып, өзүнүн мактоо баракчасын жана белектерин тапшырышты. Сону жаңылык экен, куттуктайм. Эже агайлардын жакшы сөздөрүн уккандан кийин мындан да жакшы окуучу болоюн деп чечтим. Эң сону жакшы сөз жан эргитет деп чоң апам айтып калчу. Алдыга койгон максаттарыңа жетип, көп ийгиликтерге жетишиңе тилектешмин. Чоң рахмат, Инфира. Буюрса аракет кылам. Эң мыкты окуучу эле эмессиң, сен эң мыкты дагы доссуң. Кичипейилсиң, жардам бергенден эч баш тартпайсың. Инфира, чоң рахмат. Бул сөздөрүңдөн кийин мени уялтасың го? Жок, болгон нерсени эле айтып жатам. Сен бул сөздөрүңдөн кийин бир эмес, 5 канат байлап калат окшойм. Кыскасы сени ийгилиңди угуп, мен да аябай кубанып жатам. Жүрү кеттик, эртеңки тапшырманы ушундай маанай менен аткарып салабыз. Макул. Достор, жакшы кабыл. Нурбатыр байке, эми түшүнбөдүңбү? Чын элечи мен дагы мага бирөө жакшы сөз айтсачы, алдыга умтулуп, шыктанып, жана мындай көп жумуш кылгым келет го, Башкаларды билбейм, бирок мен ушундайм да. Мисалы, бир жолучу эжем мени мактап койгон да мектепте. Анан болсо эртең биз мекен таануудан аттар жөнүндө тема өтөбүз да. Мен болсо сүрөттөрдү чыгарып, анан болсо андан да ашык темаларды окуп салбадымбы? Могу сүрөттөрүн көрсүзбү? Кана. Достор, көрдүңөрбү? Сонун аттар экен, мынакей. Шак эле булардын гүлүк аттары экени көрүнүп турат, Карачы, могу калат. Бул Манастын акуласын окшоп экен, Карагылачы балдар, көрдүңөрбү? Бул аттын бир караганда эле гүлүк ат экени, буудан экени байкалып турат, Буудан дейсизби? Ооба. Ал кандай? Бууданбы? Буудан деген бул өзүнүн ээсин эч жакка таштабай, дайыма журтун издеп тапкан гүлүк атты буудан деп коет. Эгерде сен жакшылап билбесең, андачы эртеңки сенин сабагыңа дагы пайдасы тиет. Биз деген жаныбарым, жандосумдан билип албайлыбы? Анда 5тен 5-ин алайын. Көрөлү? Жаныбарым, жандосум. Салам достор, кандайсыңар? Достор, мен силерге бүгүн эң коз аттардын 3 түрүн айтып берем. Силер да мага окшоп, аттардын баары окшош деп ойлобогула. Кеттик анда. Апалуза өзгөчө түстүү жана жумшак мүнөздүү ат. Алар минүү үчүн идеалдуу болгондуктан көргөзмөлөргө, шоу жана сынактардан көрүүгө болот. Биринчи
аттар 16-кылымда Америкада пайда болгон. Денесинин бийиктиги 1,65 сантиметр болот. Ал эми салмагы 450-500 килограммга чейин жетет экен. Элестеткиле? Бул породанын негизги өзгөчөлүгү түсү жана денесиндеги козуктуу тактар. Аттар коркунучтан таптакыр коркпойт. Алар абдан активдүү, акылдуу жана ошондой эле тез үйрөтүлөт. Мустанг жылкылардын популярдуу жапайы түрү. Бул ат эң татаал мүнөзгө ээ жана аны үйрөтүп дээрлик мүмкүн эмес. Алар абдан күчтүү жана абдан бат чуркашат. Породанын аты жапайы болгон жаны бар деген сөздөн которулуп чыккан. Мустанг жапайылык, баш ийбестик дегенди билдирет. АКШда мустанг мамлекеттин коргоосуна алынган. Америкада монеталардын биринде мустанг үлгүсү бар. Көпчүлүк мустангдар кызгылт күрөң түстө болушат. Кара мустанг эң сулуу болуп эсептелет. Бирок бул түстөр сейрек кездешет. Фриз породасы Голландиянын башкы сыймыгы. Фриз Голландияда жападан жалгыз багылган таза кандуу жылкылар. Аны ат дүйнөсүнүн кара бермети деп аташат. Фриз салмактуу, бирок абдан бат чуркайт. Бул породанын негизги өзгөчөлүгү узун жалы, жыш куйругу менен айырмаланат жана буттарында жалга окшош жүндөрү бар. Достор, бул жаныбардын бою 1,67 сантиметр болсо, салмагы 700-1000 килограммга чейин жетет экен. Алар аябай чоң болушат экен. Элестеткиле? Бул жылкылар тайманбас болушат. Достор, силерге бүгүнкү аттар жөнүндө маалыматтарым жакты деп ойлойм. Көрүшкөнчө! Нурбатыр байке, аттар мен жакшы көргөндөй эле жанарлар экен. Да, ат адамдын канаты деп бекеринен айтылган эмес да. Илгери унаа жок учурда, автоунаа жок учурда элдин баары аттар менен катташчу, ашып, бел ашып, анан бат эле бири-бирине барып жумуштарды бүткөрүп алчу да. Анан аттын дагы бир өзгөчөлүгү эч качан ээсин талаага таштаган эмес. Анан бөлөк жакка кетип калса деле кайра журтуна айланып таап келген. Ат айланып казыгын табат деген макал жөн эле айтылбаптыр да, Азаматсың, албетте. Эми болсо биздин студиябызга келген жылыстуу коноктор менен таанышалы? Албетте достор, кызык болот атабы кимдер келди болду экен деп. Анда тааныштырып кетелик. Нарын шаардык Жумамүдүн Шералиев атындагы балдар искусство мектебинин эл аспаптар бөлүмүнүн окуучулары Дастан Талайбеков, Ханзада Ахматбекова, Айназик Үссөнова. Куш келиңер кыздар, балдар. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Жакында эле силер достук шаңы аталышында кароо сынакка барып турсуңар, ушул тууралуу айтып бергилечи. Бул достук шаңы конкурс былтыр 7-чи кароо сынак өткөн, быйыл 8-чи кароо сынагы өттү. Анан биз билдик да, бүгүн деген жетишкендик күнү турбайбы? Ооба. Бул биздин балдар кыздар дагы абдан жетишкендикке дал ошол кечөө жетишиптир. Кантип дебейсиздерби? Балдар, мынакей Дастан
Гран-прини утуп алыптыр комуз чертүү боюнча, күү чертүү боюнча. А Ханзада Акматбекова 2-нчи орунду жеңип алыптыр. Ал эми Айназик Үсөнова ырдоо боюнча 3-нчү орунду эңип келиптир. Сыйлыгыңар кут болсун, балдар кыздар. Абдан сонун, Ушул сыйлык конкурс тууралуу айтып бергилечи, Дастан. Бул конкурс боюнча мен деген былтыр 7-нчи карак сынакта катышып комуз боюнча гран-при алгам мурунку жылы. Анан быйыл дагы гран-при алып отурам. Абдан сонун. Конкурс кандайча өттү? Шарттары кандай болду? Конкурс жогорку деңгээлде өттү. Шарттары биздин формаларыбызга карады, ырдоодогу ырларыбызга карады, жаш өзгөчөлүктөрүбүзгө карап баа беришти. Ырдоо боюнча биз билдик, ушул силердин Жумамүйдүн Шералиев атындагы музыкалык баарыңыздар жакшы белектерди жеңип кетипсиңер. Салыштырмалуу, бул эмнеден болушу мүмкүн? Эмнеден кабар берет? Бул биздин устаттарыбыздын бизди тарбиялаганынан кабар берет. Биз ошол устаттарыбыздан кандай тарбия алсак, ошолорду бул жакка көрсөтө алдык деп ойлойбуз. Бизге кандай тарбия берди, бизди кандай ырдагыла деди, кандай комуз черткиле деди, ошолорунан көз каранды болот. Ошол Жалпы ушул сынакка канча адам катышты? Жалпы ушул сынакка ар бир 7 областтын эң мыкты деген комузчулары, бийчилери жана ырчылары катышты. Эл алдына мынакей өнөрүңөр тартуулап аткан учурда кандай сезимдерге түшүп калдың? Чертип жатканда албетте толкундуу болот. Ошо. Колдор титирейт бир аз. Ошону кантип жеңүүгө болду да, албетте жеңип туруп анан байгелерге ээ болуп атасыңар да. Албетте биз чыгарда ар бир эле мындай аткаруучунун ичинде сезимдер, толкундануу сезимдер болот. Аларды жеңишибиз керек. Биз себеп дегенде өзүбүзгө ишенмейинче ошол нерсени аткара албайбыз. Качан гана өзүбүзгө ишенип, анан толук биз ишеничтүү болгондо гана чыга алабыз. Ошо сүрдү жеңиш керек да. Ханзада, мисалы Дастан былтыр дагы гран-прини эңип кеткен экен, быйыл дагы алыптыр ба? Дастан тажрыйбасы бар болуп калыптыр да. Сага бул 2-нчи орунду алдың, Бул жолго кантип келдиң? Мурда да катышкансың ба? Былтыр да катышкам, 7-нчи кароо сынагында ал жакта мен 1-нчи орунду алгам, быйыл 2-нчи орунду алып жатам. Силер кайсы чыгарма менен чыктыңар эле? Мен болсо жаш тилектен чыгарма менен чыктым. Мен Карамолдо Орозовдун Элган Баркан деген күүсүн тартууладым, черттим. Өкөң жеке-жеке чертип жакшы байгени алган экенсиңер. Эми өкөң кошулуп да бизге күү чертип бере аласыңарбы? Макул. Күүнүн аталышы? Миң кыял.
Ой, баракелде, азаматтар. Күү үйрөнүүнүн татаалдыгы канчалык? Татаал болобу? Күү үйрөнүүдө албетте татаалдыгы болот. Мисалы бир күн үйрөнүш үчүн буга 3 күн же 4 күн убакыт кетет. Бир чыгарганы 3-4 күндө эле чертип коесуңар бир күнү. Ой, Амина. Менин эгерде ушундай талантым болсо 3-4 жылда араң үйрөнмөк болуш керек мен. 3-4 күнү. Азыр чын айттыңыз. Ай, жанагы тамашалап аткам да жанагылар. Силер жана айтып кетпедиңерби? Сынактарга чыкканда андай уялуулар болот депчи. Анан ушул жактан уялбаганга үйрөндүңөрбү? Же Мурда конкурстарга катышып жатканда биздин мындай опыттарыбыз бар да. Конкурска чыкканда же болбосо сахнага чыкканда мындай кылыш керек, керексиз движенияларды жазабаш керек деген сыяктуучу. Ошол мисалы үчүн ырчылардыкы өтө көп кыймылдабаш керек да. Себеп дегенде биз кыймылдап жатканда дыханиябыз дем алуу деп коет. Ошону ала албай калып, биз аябай бийлегенде ала албай калып, анан жакшы толуккандуу аткара албай калышы мүмкүн. Толуккандуу аткара албай калышыбыз мүмкүн. Анан мисалы чыгармачылык менен алектенет экенсиңер, комуз, ыр менен андан сырткары учурда эмне менен алек болосуңар? Мен болсо андан сырткары учурда гитара жана ырга кызыгам. Гитара. Кайрадан ыр, кайрадан музыка. Анан бөлөк иш кыласыңбы? Жумуш кыласыңбы же кечке эле? Музыка жана музыка. Спорт менен машыгам. Кайсы спорт? Волейбол. Волейбол. Андан соң Мен музыкадан тышкары тенниске барам жана ыр жазуу, обон чыгаруу жагымда бар. Илхом келсе ошондой. Мен да комуздан сырткары спорт жакка кызыгам, баскетболго. Андан соң спорт баарыбызга керек. Урматтуу достор, мынакей Жумамүдүн Шералиев атындагы биздин таланттар келип отурат. Дагы деле ошо Жумамүдүн Шералиев атындагы искусство мектебинин дагы бир таланттары досторубуз бар экен. Алар болсо азыр Кыргыздын желеген Индияда желбиретип жүрүшүптүр. Ошол өнөргө дагы убакыт бөлбөйлүбү, сюжет көрбөйлүбү? Амина. Макул? Анда сюжетке кезек беребиз. Индиянын Фаридабад шаарында Сураджгунд Мела колоночулуктун салттуу түрлөрүнүн эл аралык фестиваль жарманкеси болуп өттү. Быйыл иш-чарага Индия өлкөсүнөн тышкары дүйнөнүн 40тан ашуун мамлекети катышты. Кыргызстандын ичинде жүргөнү менен бул өлкөгө чыгыш өтө кыйын экен, өтө кыйын жактарда болот экен. Бирок жакшы жагын айткым келет. Аябай жакшы иликтерге жетиштик деп ойлойм. Индия деген аябай жакшы өлкө экен. Жарманкеге Кыргызстандын атынан Акшоола, Даткайым, Кыз кербес колоночулор жана чыгармачыл топтон 34 адам барган. Нарын шаарындагы Жумамүдүн Шералиев атындагы балдар искусство мектебинин Кыз кербес комузчулар тобу өз өнөрлөрүн тартуулап, 2-орунду камсыз кылып келишкен. Мен ойлойм, ушу Кыргызстан деп биз ушу Кыргызстандын желегин желбиретип, биз таанытып келдик окшойт деп ойлойм да. Анан аябай жакшы тозуштуу, аябай кичпейил экен, кичпейил адамдар экен. Биз ушунчалык тосуп, сыйлашып, 3 мал тамагы менен камсыздарды экскурсияга чейин алып барышып, аябай жакшы элдерге жеттик. Дейт ансамблдын жетекчиси Абылова Нургүл. Биз өзүбүздүн комузубуз тууралуу айтып бергенде аларга абдан жакты. Аларга биздин көйнөктөрүбүз, биздин бийибиз, комуз четкен күүлөрүбүз аларга абдан жакты. Индияда көптөгөн өлкөлөрдөн келип, өздөрүнүн желегин желбиретип, өздөрүнүн аспаптары боюнча, өздөрүнүн кийими боюнча тааныштырып, өнөрлөрүн көрсөтүшөт экен. Биз дагы аяктан досторлорду таптык. Сураджгунд Мела жыл сайын миңдеген катышуучуларды, туристтерди өзүнө тарткан дүйнөдөгү эң ири колоночулук жарманкеси болуп саналат. Аябай кызыктуу экен, Мынакей Амина, өнөрүң болсо өргө чап деп карачы, өнөрдүн аркасынан эл көрүп, жер көрүп, Кыргызстандын желегин желбиреткен мыкты биздин таланттарга ийгилик каалайбыз. Анан дагы биздин студиябыздын талантынан жакшынакай ыр арнап берип коюусун суранабыз. Айназик Үсөнова.
Баракелде, баракелде. Ай, амина. Абдан сонун таланттуу кыз экен, талантың дагы ташкындай берсин. Достор, анда эмесе биздин убакыт тез эле өтүп кеткен экен. Эмки эфирден жолукканча сак саламатта. Ооба да. Саламатта тургула.